Саламатсыңар балдар. Сабакка бардыңар, кошулдуңарбы? Баарыңар мени көрүп жатасыңарбы? Жакшы. Саламатсыңбы элдар? Дагы бир жолу саламатсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Сабакка даярсыңарбы? Китеп дептериңерди даярдап алдыңарбы? Сөздүк дептериңерди. Бүгүн бизде кезектеги адабият сабагы. Биз силер менен өткөн сабакта адабият сабагынан Эртөштүк кенже эпосун өткөнбүз. Эртөштүк эпосунун мазмуну менен таанышканбыз. Эртөштүк кимдин баласы экенин билгенбиз. Ал 9 бир тууганын таап, аларды үйлөнтүп, жайлантып, жардам берип, Кенжекейге үйлөнүп, Сарыбайдын кызы Кенжекейге үйлөнүп, анан Жезгепирге жолуккан жеринен токтогонбуз, балдар. Бүгүн Эртөштүк эпосун андан ары улантып өтөбүз. Бүгүнкү сабакта эмне кылабыз? Көркөм чыгармалар аркылуу кыргыз адабиятына болгон кызыгуубузду арттырабыз. Жаңы теманы өздөштүрөбүз. Мисалдар аркылуу бышыктайбыз, тапшырмаларды аткарабыз. Жаңы сөздөрдү өздөштүрүп, кебибизде колдонобуз. Туура, так айтууга көнүгөбүз. Ой жүгүртөбүз, тилибизди жатыктырабыз, өз алдынча иштөөгө үйрөнөбүз, балдар. Мына Эртөштүк эпосун өтүп атабыз азыр. Өткөн сабакта бул сүрөттөр тууралуу биз силер менен сөз кылганбыз, сүйлөшкөнбүз. Эми биз Эртөштүктүн жер алдына түшүп кеткен жеринен токтободук беле. Үзүндү да көргөнбүз, балдар. Анан ошол жер алдынан 4 мамытка жолугушу жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Төштүк жана жейрен секиртпес мамыт дейт. Ошентип Эртөштүк желмогуз кемпир менен кармашып, кемпир экөө Эртөштүктүн жаны татылган өгөнү талашып турган жери. Бул амалды кыл деле, колундагы ийректи Эртөштүктүн башынан алыс мелеп ур деле. Жарыла берип дем өттү, оодарылып жер кетти. Оодарылып жер кетип, жарылып Эртөштүк жердин алдына түшүп кетти. Адам барбас эң жаман, жерге түштү Эртөштүк. Көз айныган мунарык, чөлгө түштү Эртөштүк. Жердин астынан төштүккө жейрен секиртпес мамыт жолугуп, экөө достошуп, жейрен секиртпес мамыт төштүккө жардам берерин айтат. Ана жаңы сөздөрдү дагы кайталап коелу, балдар. Жейрен секиртпес деген ким экен? Очень быстрый скороход дейт. Мунарык деген бул мугла, караңгылык, темнота. Чөлгө түштү, попал в пустыню дейт. Жер алдына түшүп, кандай жерге түшүп калды? Адам барбас эң жаман, жерге түштү Эртөштүк дейт. Ал жердин алдына түштү, жер кандай экен? Караңгы, эч нерсе көрүнбөйт дейт. Чөлгө түштү дейт, попал в пустыню дейт. Анан ал жерден кимге жолугат экен? Жейрен секиртпес мамыт экен. Жейрен секиртпес мамыт деген бул абдан күлүк. Очень быстрый скороход дейт. Анан кийин ал жерге экөө жолугуп, Эртөштүк менен жейрен секиртпес мамыт экөө достошот экен. Андан ары, мына бул жерде куштан дагы күлүк болуп, абдан тез жүргөн киши экен, жейрен секиртпес мамыт. Андан ары,
жер тыңшар Мамытка жолугат экен. Андан ары чоого куюз балдар. Андан ары бастырса, чоңдугу борчук сеңирдей, кармаша кеткен адамды тири койбой жегидей болгон жер тыңшаар Мамытка жолугат экен. Эмне кабар угулса, азыр айтып беремин. Жоого кирсең болжошмун, мен өзүңө жолдошмун. Өйдө чыксаң өбөкмүн, мен өзүңө жөлөкмүн. Бир өзүңө карайтмын, керекмин деп айтканда ал Мамыт Элемандын төштүгү ак жылкыдан боз болуп, анык ташып тос болуп, үзүлгөнү уланып, жолдоштап кубанып, чалкуйрук оозун бурду эле, алыска карап турду эле, дейт. Ана жаңы сөздөрдү кайталайлы балдар. Жер тыңшаар дегени ким экен? Острый слух. Борчук сеңирдей, подобно большой скалы. Тири койбой жегидей дейт. Не оставил бы живым. Өбөкмүн, буду опорой. Жөлөкмүн, буду поддерживать. Жердин алдынан дагы жер төштүк, жер тыңшаар Мамытка жолукту. Анан жер алгандай экен, чоңдугу борчук сеңирдей, кармаша кеткен адамды тири койбой жегидей дейт. Абдан күчтүү ал киши экен. Анан эмне кылабыз деп атат. Мен сага өйдөдө чыксаң өбөкмүн, мен өзүңө жөлөкмүн дейт. Мен сага дайыма жардам берип жаныңда болом дейт. Анан ал экөө дагы эмне болот экен? Төштүк экөө достошуп, экөө жер тыңшаар Мамыт экөө дос болушат экен. Мынакей, жер тыңшаар Мамыт. Этот сказочный персонаж безошибочно узнает любого человека или животное, не видя их. Он различает на слух по шагам задолго до их появления. Кроме этого, он здоровый и очень сильный, дейді. Бұл кім екен? Жер тыңшар Мамыт екен. Андан ары жердин алдынан дагы эртөштүк Куюн Мамытка жолугуп жолдош кылганы дейт. Куюн Мамытына карыш болгон бою бар. Ай аламдын баарысын биле турган ою бар. Адамдан жеңил эңептүү, сүйлөп турса бал кептүү. Жана келди бир адам, атка жеңил тайгачак. Куюн Мамыт өзүмүн, акылым көп алым аз. Көкдөө менен Карахан, жер алдынын падышасы. Жерге киргир бизге каас дейт. Куюн Мамыт деген ким экен? Мамыт скороход. Карыш болгон бою бар. Маленький, небольшой ростом. Жеңил, эңептүү, легкий, ловкий дейт. Бал кептүү, сладкоречивый. Атка жеңил тайгачак, быстрый. Бизге кас наш враг дейт. Куюн Мамыт эмне деп атат? Анын бою кандай экен? Карыш болгон бою бар, аяламдын баарысын биле турган ою бар дейт. Өзү кичинекей, бирок аяламда во всем мире что происходит, все знает дейт. Адамдан жеңил эптүү экен, сүйлөп турса бал кептүү дейт. Он красноречив деп атат, анан ловкий деп атат. Жана келди бир адам, атка жеңил тайгачак, Куюн Мамыт өзүмүн. Я Мамыт скороход деп атат. Акылым көп, алым аз дейт. Много ума, но я не очень сильный деп атат. Бирок мен хорошо смыслю дейт. У меня ум острый деп атат. Анан жердин алдында Көкдөө менен Карахан бар дейт. Жер алдынын падышасы, жерге киргир бизге каас дейт. Ал бизге эмне дейт? Кас деген эмне? Враги, душманы. Көкдөө деген ким? Пеликан. Анан Карахан деген бар экен. Алар бул 4 Мамыттын эмнелери экен? Душмандары экен. Кас деген бул душман. Мынакей, бул жерде ошо Куюн Мамыт жөнүндө. Этот персонаж умеет бегать с сумасшедшей скоростью. Для него обижать землю — плевое дело. Его часто описывают как маленькое и юркое существо. Мынакей, абдан тез чуркаган Куюн Мамыт экен. Ал жер жүзүндө эмне болуп атканын баарын
билет экен. Анан төртүнчүсү бул Көрөгөч Мамытка жолдош болгону дейт. Чогуу баарыбыз окуйлу балдар. Андай мындай дегиче, ачып көздү жумганча, бет алдынан бир киши жана келди көрүнүп. Көрөгөч Мамыт өзү экен, Элемандын төштүккө жолдош болор кез экен. Балбандыгы башкача, баатырдыгы бир канча. Эр төштүктүн келерин ал көрөгөч көрүптүр. Элеман уулу төштүккө өлгөнчө жолдош болом деп, өмүрдө сурап жүрүптүр. Эми жаңы сөздөрдү кайталайлы. Көрөгөч Мамыт деген ким экен? Острый глаз. Ачып көздү жумганча, миг. Бет алдынан, предстал перед очами. Баатыр, храбрец, отважный, воин дейт. Көрөгөч деген андай мындай дегиче, ачып көздү жумганча, миг появился перед. Төштүк кто? Көрөгөч Мамыт. Көрөгөч Мамыт өзү экен, Элемандын төштүккө жолдош болор кез экен. Он долго ждал төштүк и хотел подружиться, да? Балбандыгы башкача, баатырдыгы бир канча. Он каким? Отважный воин. Какой? Отважный воин, очень сильный, храбрец деп атат. И ал көрөгөч көрүптүр, эр төштүктүн келерин деп атат. Он уже видел, да, как он встретится с эр төштүкүн, предвидел. Өлгөнчө жолдош болом деп өмүрдө сурап жүрүптүр. И просил Бога, что он хотел подружиться с эр төштүкүн. Ал мындай мына. Этот персонаж с очень острым зрением видит то, что другим не подвластно. У него также развита интуиция, и он может предчувствовать неладное вид. Кандай экен, абдан көрөгөч, бардыгын эртелеп көрө билет экен, интуиция деген жакшы иштейт дейт. Сезими. Бул 4 Мамытка жолуккан бөлүм боюнча эми биз силер менен суроолорго жооп берип көрөлү. Кутман, бул суроолорду жазып алсаңар болот. Дептериңерди ачып, суроолорду жазасыңар. Сөздүк дептериңерге жаңы сөздөрдү жазып коесуңар. Жаңы сөздөр китепте бар. Окуу китеп, адабият китебиңерде бар. Жер жарылганда төштүк кайда барып түштү дейт. Кана суроолорго жооп беребиз, активдүү катышалы балдар. Жер жарылганда төштүк кайда барып түштү? Ким жооп берет? Кайда барып түштүр балдар? Төштүк. Жер жарылганда жердин астына дейт, адеми туура. Жердин алдына түшүп кетти. Жейрен секиртпес Мамыт деген ким экен? Анын кандай өнөрү бар экен? Балдар. Жейрен секиртпес Мамыт деген ким экен? Анын кандай өнөрү бар экен? Жейрен секиртпес Мамыт деген ким экен? Анын кандай өнөрү бар экен? Ал абдан эмне? Тездик менен кыймылдаган, айаламда эмне болуп атканын билген, абдан күлүк эмне экен? Мамыт экен. Жер тыңшар Мамыттын кандай өнөрү бар экен? Кийинки экинчи Мамыт бул жер тыңшар Мамыттын кандай өнөрү бар экен? Жер тыңшар Мамыт кандай дедик? Острый слух. Ал жерди тыңшап эле, жер жүзүндө эмне болуп атканын эмне кылат экен? Эрте эле билип коет экен. Жерди тыңшап, кимдин келатканын, кайда жүргөнүнүн бардыгын билип алат экен. Активдүү катышабыз балдар. Куюн Мамыт ким экен? Анын кандай өнөрү бар экен? Куюн Мамыт бул 3-чү Мамыт. Анын кандай өнөрү бар экен? Чем он обладает?
Кто такой Куюн Мамыт? Ким екен ал? Куюн. Куюн бұл скороход. Мамыт скороход. Аның қандай өнері бар екен? Ал атынан эмне екен? Күлүк екен. Быстрый, ловкий. Куюн Мамыт. Жер алдағы жер аламда эмне болуп атканын эмне кылат экен? Билип турат экен. Андан кийин төртүнчү Мамыт бул ким? Көрөгөч Мамыт. Кандай жөндөмгө ээ экен дейт, Көрөгөч Мамыт деген бул зоркий глаз деп атат, Абдан эмне? Жакшы көргөн, көзү курч. Ал кандай жөндөмгө ээ экен? Алдын ала эмне боло турган иштердин баардыгын көрүп турат экен. Бул төрт Мамыттын өнөрлөрүн азыркы учурдун кандай көрүнүштөрү менен салыштырууга, окшоштурууга болот? Азыр мына эти явления в наше время чем можно сравнить? Деп атат ребята. Бул төрт Мамыттын өнөрлөрүн азыркы учурдун кандай көрүнүштөрү менен салыштырууга, окшоштурууга болот? Силерге суроо. Ойлонуп, буга эмне жооп беришиңер керек. Демек, байыркы элдер келечек жөнүндө кыялданышкан бекен. Значит, древние люди мечтали о будущем, да? Мечтали? Силер кандай ойлойсуңар? Бул суроолорду жазып алып, тептериңерге, адабият тептериңерге жазып алып, суроолорго ойлонуп, анда жазуу түрүндө жооп бергиле. Или оба дейт. Эмне үчүн? Обоснуйте свои ответы, да? Дептериңерге жазып алдыңарбы суроолорду? Адабият дептериңерге жазып алгыла. Рамазан жаздыңбы? Бүгүн балдар аз чыгып атасыңар. Сабакка бардыңар, катышкан жоксуңар. Андан кийин суроолорду жазып алсаңар, бул суроого жооп бергилечи балдар. Балдар, бүгүнкү сабакта эмне жөнүндө сүйлөштүк? Эмнени билдик? Что мы узнали, о чем мы говорили на сегодняшнем уроке? Эмнени билдик? Эмне жөнүндө сүйлөштүк? Эмне жөнүндө сүйлөштүк? Кыргызча жооп беребиз илим. Эртөштүк жөнүндө сүйлөштүк. Эмнени билдик? Эмнени билдик? Эртөштүк жөнүндө сүйлөштүк. Анан эртөштүктүн жер алдына түшүп, төрт Мамытка жолукканын билдик. Төрт Мамыттын аттары кандай экен? Кайталап коелучу да бир жолу. Кандай кайсы Мамыттарга жолукту? Эртөштүк жер алдынан. Жер алдынан кайсы Мамыттарга жолукту? Кайсы Мамыттарды? Жейрен секирткес Мамыт, Көрөгөч Мамыт, Куюн Мамыт, Жер тыңшар Мамыт деген төрт Мамытка жолугуп эмне кылышты? Достошту. Төрт Мамыт менен эртөштүк жер алдынан. Мен силерге дагы тапшырма бердим эле. Китеп тапсаңар, китепти дагы интернеттен таап окугула дедим эле. Окудуңарбы? Китебин окудуңарбы? Эртөштүктүн. Бек окуп турууба дейт, эмне жөнүндө экен? Эмне жөнүндө сүйлөшүп атабыз, эмне жөнүндө өтүп атабыз балдар?
Biz sizler menen үйgө tapşırmаны Ya klасстан бүгүн жиберем. Ya класстан аткарасыңар. Анан бул суроолорго дептериңерге жооп бересиңер. Норел, түшүнүктүүбү? Суроолорго жооп бересиңер. Я класстан дагы тапшырма болот, тапшырманы аткарабыз. Я класстан бардыгыңар кирбей жатасыңар. Я класска кирип тапшырмаларды аткаргыла. Не все заходят в Я класс. Активно выполняем домашние задания. Пофамильно я не буду говорить, но я вам в группу по WhatsApp отправляла, да? Вы знаете ваши оценки. Некоторые вообще не заходят. А кто активно выполняет и активно участвует на уроках, тем оценки я ставлю. Түшүнүктүү балдар? Тапшырма Я класстан дагы тапшырма болот. Суроолорго дептериңерге жазуу түрүндө жооп бересиңер. Кийинки сабакта дагы адабият сабагында эртөштүк эпосундагы улантып калган бөлүмдөрүн өтөбүз. 4 Мамыт менен достошуп, ал 4 Мамыт менен достошуп дагы эмне болору жөнүндө кийинки сабактарда өтүп билебиз балдар. Баарыңарга түшүнүктүүбү? Түшүнүктүүбү? Тема боюнча суроолор барбы? Суроолоруңар жок болсо, саламатта калгыла балдар. Тапшырмалар боюнча бардыгы түшүнүктүү болдубу? Саламатта калгыла. Саламатта калгыла балдар. Үй тапшырмаларын аткарууну унутпагыла. Я класстан тапшырмага бардыгыңар кирип, аткарууга аракет кылгыла. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептериңерге жазып, жаттап турганды унутпагыла. Сөздүк дептериңерди, иш дептериңердин бардыгын текшерилет балдар. Дептерлериңерди текшерем.